Жыл башында башталган кичи гранттык долбоорлор сынагынын башкы максаты жергиликтүү активисттерди адам укугун коргоого, айрыкча сөз эркиндигин жана ой пикирин билдирүүгө түрткү берүүгө багытталып, ага республика боюнча 8 долбоорлук демилге колдоого алынган. Бүгүн Европа биримдигинин ачык коомчулуктар, ачык жалпыга маалымдоо каражаттары долбоорунун алкагында кичи гранттын компонентинин жыйынтыктарынын көрсөткүчтөрү темасындагы иш-чара болуп өттү. Детей были как и обычные школьники, так и логозайдети, лица конечного возраста. Жолугушууда ишке ашырылган демилгелердин жыйынтыктарынын негизинде коомдо алардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу жана маалымдуулугу боюнча командалык долбоорлордун презентациясы дагы каралган. The 8 small projects were implemented in all regions of the country, so actually we motivated. Бул долбоорлор өлкөнүн бардык облустарында ишке ашырылды. Анын максаты чакан коомдук уюмдардагы активдүү жарандарга мотивация берип колдоо көрсөтүү. Ошондой эле жергиликтүү массалык маалымат каражаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен диалог түзүп, актуалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө көмөк көрсөтүү. About actual problems and helping to solve them. Жалпысынан долбоордун кичи гранттык компоненти сектор аралык байланышты бекемдөөгө, ой пикири, көз карашы жана маалымат менен эркин алмашууга, жарандар коомдук маанидеги маселелер боюнча өз пикирин эркин калыптандырууга багытталган. Долбоор негизинен биздин айыл тургундарын же болбосо ушул айыл өкмөттүн жашоочуларынын ушул жалпы маалымат каражаттары менен болгон байланыштарыны чыңдаа десек болот. Сынакта каралып тандалып алынган негизги 8 теманын өзөгүн миграция, адам укугун коргоо, аймактардагы аялдардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, жергиликтүү маалымат каражаттары менен байланыштарды түзүү. Андан тышкары демилгеси жактырылгандардын катарында Чүй облусунун Москва районундагы Элүнү медиа борбору дагы бар. При поддержке Европейского Союза в рамках проекта «Открытое сообщество, открытые СМИ». Европа биримдигинин ачык коомчулук, ачык ММК долбоорунун жардамы менен Москва районунда жаңы формат жаштар борборунун алдындагы журналисттер клубунда Эл үнү медиа борбору ачылды. Анда коомчулук менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Алардын ичинде экологиялык, социалдык, жергиликтүү көйгөйлөрдү, ошондой эле эмгек миграциясы боюнча маселелерди көтөрөбүз. Албетте жаштардын демилгесине да назар салып турабыз. Долбоор эң маанилүү жана эң керектүү. Молодежи и инициативы. Говоря о проекте, проект рассчитывает очень большие перспективы. Европа биримдигинин ачык коомчулуктар, ачык жалпыга маалымдоо каражаттары долбоору Германиянын Густав Штреземан атындагы өкмөттүк эмес уюмдарынын консорциуму институту Pro NGO EV жана ошондой эле Кыргызстандын карылардын ресурстук борбору коомдук бирикмеси жана Поколение 21 коомдук фонду менен ишке ашырылды. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.